Рахмат чоң. Тышкы миграция жөнүндө мыйзамды колдойбуз албетте. Бирок бул жерде мына миграция кызматынын жетекчиси отурат, өкмөт өкүлдөрү отурат. Дагы бир маанилүү маселеге пикирим айтып коеюн деп атам да. Мына акыркы 2-3 айдан бери ушундай сөз угуп атабыз. Биз баягы Кыргызстандын миграция боюнча өкүлчүлүгүн жанагы элчиликке кошуу боюнча бир демилгелер бар депчи, өкмөт тараптан. Бул абдан туура эмес демилге болот. Анткени мигранттар жөнөткөн акча Кыргыз экономикасынын өзөгүн түзүп атат деп дайым айтып келебиз. Кам көрүшүбүз керек, башка кылышыбыз керек деп. Бирок биз тескерисинче ошол азыр жүздөгөн, миңдеген мигранттарга ошол өкүлчүлүк тарабынан эми баарына болбосо дагы кайрылагандардын бир тобуна пайдасы тийип, жанагы иштеп, айлыктарын ала албай калган, укуктары бузулган учурда, ар кандай кырсыктар болгон учурларда кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип атат. Негизи мындан дагы жакшы болуш керек эле, бирок баары бир баягы айлыктарын ала албай калган учурларда алар миллиондогон акчаларды кайтарып берген учурлары дагы бар да. Ошон үчүн урматтуу Болот Сапарбаевич, тескерисинче өкмөттөн мына бюджет каралып атканда эмки жылы ошол миграция боюнча өкүлчүлүккө бир аз каражатты көбөйтүп, биз өкмөттөн мына ушул жерден биз депутаттар демилгелеп колдоп берели, юристтердин жанагындай санын көбөйтсөк бир аз. Өкүлчүлүктүн санын көбөйтсөк, тескерисинче бир дагы 3-4-5ке чейин штат кошуп берсек аларга. Алардын ордун биз күчөтүшүбүз керек тескерисинче. Азыр эми мына элчи, жаңы элчи барды, Аликбек Жекшенкулов. Анын деле аракети жакшы болуп атат. Мигранттар менен иштешүүдөгү бир ийгиликтерин көрүп атабыз. Бирок бирөөсүнө мындай жолтоо болбойт да. Ошондуктан биз миграция боюнча өкүлчүлүктү сөзсүз түрдө мындай ролун күчөтүшүбүз керек анын. Мүмкүн болушунча кам көрүп, анча-мынча акчаны аябастан биз аларды колдоого алышыбыз керек. Ошол элчиликке кошулуп кеткени туура эмес болот менин жеке пикиримде. Рахмат, ошону айтып коеюн дегем. Рахмат.